Эгерде күн бир заматта жоголуп кете турган болсо, биздин жер шарыбыз жана жан жаныбарларга эмне болот деп ойлодуңуз беле? Биздин эң чоң жылдызыбыз бизге жөн гана жылуулук менен жарыктыкты берип койбой, жердин тартылуу күчүн дагы кармап турат. Жана күн жоголуп кете турган болсо, адамдар тирүү калабы же жашайбы деген суроого жооп беребиз. Салам достор, сиздер менин каналымда биринчилерден болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, жанындагы коңгурочону басып коюңуздар жана видеого лайк коюп коюңуздар. Күн жоголуп кетти. Биздин планетабызга күндүн жоголуп кеткени 8 минут 20 секундтан кийин билинет. Анткени күндүн жололары биздин планетабызга 8 минут 20 секундта жетет. Жана күндүн жоголуп кеткенин билгенден кийин биздин планетабыз капкараңгы болуп калат. Жана биз алтыбай айды да көрө албайбыз. Анткени ай дагы күндөн фотосинтез кылат. Жана айсыз жер өтө капкараңгы болуп, жердин бети минус 20 градуска өзгөрөт. Жана жер фотосинтез абалын жок кылып, өсүмдүктөр акырындык менен өлүп баштайт. Көптөгөн дарактар жана астында чирендилер бар дарактар бир нече жылга чейин жашай алышы мүмкүн. Жана бир жылдан кийин муздун бети дагы муздай баштайт. Жана узун терең дарыялар, терең чуңкурлар, бардык муздар катып, чоң муз дооруна айлана баштайт. Жаныбарлар өлүп, бардык жаныбарлар дагы кыйынчылыкка түшүп болуп калышат. Жана көптөгөн жаныбарлар өз тамактарын таппай, бири-бирин өлтүрүп, бири-бирин жеген башташат. Карга бардык үйлөр муз дооруна айланып баштайт. Жер астынан ядролор, вулкандар атылып баштады. Анын ичиндеги микроорганизмдер өз жашоосун улантып кете алат. Жер музга айланып баштады. Жана көптөгөн ядролордун үстүндө жайгашкан көлдөрдүн ичиндеги жаныбарлар өз жашоосун улантып кете алат. Анткени ядролор сууну ысытып турат. Ал эми адамдарга эмне болду дейсизби? Адамдар жердин астынан туннелдерди казып, үйлөрдү жердин астына куруп башташат. Анткени жердин ысыктыгынан жана суунун ичиндеги ядролор жайгашкан көлдөрдүн ичинде жашап башташат. Ал жөнүндө бир компания ойлонуп, бир жерде ачышкан. Анын ичинде күнсүз өсүмдүктөрдү өстүргөнгө болот. Бирок анын ичине бардык эл батпайт. Ошондуктан ал элдер дагы 10 жылга чейин жашай алышы мүмкүн. Жер музга айлангандан кийин жерде күн жок. Адамдар ошол туннелдерде жашап жүргөндө да адамдарга энергия жетишсиз болот. Адамдарда кальций азая баштайт жана тамак жактан жок боло баштайт. Жердин бетинде микроорганизмдер өзүнүн жашоосун уланта беришет. Күн толугу менен жоголуп кетсе эмне болот? Күн толугу менен жоголуп кеткенин мен силерге жайынча баяндап берейин. Анда эмесе күн жоголуп кетти дейли. Бизде өтө чоң катастрофа. Анткени жердин тартылуу күчү күнгө гана байланыштуу. Жерлер өз огунан чыга башташат жана планеталар өздөрүнүн огунан чыгып, өтө чоң катастрофага айланып кетиши мүмкүн. Эйнштейн айткандай, күн өзүнө тартып турат жана нурларын бирдей чачат. Күн жоголуп кеткенден кийин өзүнчө бардык планеталар өз сапарын ала башташат жана бардыгы бири-бири менен кагылышып кетиши толук мүмкүн. Бир күн келип бардык адамзат жок болорун биз түшүнүп жеттик окшойт. Адамдар күнсүз жашоого болбойт жана күнсүз өмүр сүрүүгө болбойт. Күн кантип жок болуп кетиши мүмкүн? Күн 10 миллиард жылга чейин жашай алышы мүмкүн. Жана күн азыркыга чейин кем дегенде 4 миллиард жашады окшойт. Ошондуктан күн жок болуп кетиши да азыр да мүмкүн жана жакындап калды деп ойлойбуз. Күн өзүн тойгозо баштайт. Күн өзүн кантип тойгозот десеңиздер, өзүн кадимкидей эле планеталар жутуп өзүн тойгозо алат.
Ал ошентип тогозгондон кийин бир аз салкындай түшөт. Салкындай түшүп, анын айланасында жөн гана астероиддер айланып, аны курчап калат. Күн кантип бардык нерсени жутат жана кантип күн биринчи жок болот. Күн өзүнүн шооларын чачып, жерге жана башка планеталарга узак сапар ала баштайт жана биздин асмандагы НАСАнын спутниктерине өтө зыян келтирип, аларды күгүзүп ташташы мүмкүн. Жердеги бардык нерселерди күгүзүп жана бардык нерселерди талкалап, биздин жашообуз электрге байланыштуу болгондуктан бардык электр токтору иштен чыгып, ноутбук, телефон, бардык электр шаймандары иштен чыгып, биздин жер кара тонун жабынат. Ошону менен видео аяктады. Жана сиздер адамдар күнсүз жана биздин планетабыз күнсүз жашай албаганын билип жеттиңиздер окшойт. Жана bunday балекеттерден Аллахым өзү биз сактасын жана кыргыз эли менен тынч эсен аман жашап жүрө берейли. Эгерде сиз менин каналыма подписаться эте элек болсоңуздар, анда подписка кылып, коңгурочон басып, видеого лайк коюп коюңуздар. Анда эмесе жакшы калыңыздар.